Алишер Ташбаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, рахмат аман кымбатбекович. Нурия Рахманбердиевна, мыйзам долбоорун колдойбуз. Буну коомчулук көптөн бери күткөн жанагы мыйзам долбоорун алып келипсиздер. Баардыгы эле жакшы мындай жазганга аракет кылыпсыздар. Бирок могу ичинде жанагы мыйзамдын жанагысында азыр түшүнүп алайлы деп атабыз да бизче. Сизде азыр концепциясын долбоорун карап берип атабыз да. Ошого азыр могу жерден анча суроолорго карап туруп, анан кийин биз биринчи окуудан кийин өзүбүздүн кошумча алымчыларын кошуп беребиз да. Анткенде эми бул жерге жогорку кеңешкенде түшкөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер. Законодательный инициатива эми бул жерден башка эч ким кошо албайт да, депутаттардан башкачы. Ошонун негизинде бирок могу бизде интернет булактарынан деле көрсөңүз керек да. Төрага айтты эле да. Айтып, анан айтты, будан бияка биз расмий тилдеги котормодон эмес, мамлекеттик тилдеги котормодон баштап жанагы иштейбиз депчи. Могу жерде текстиңиздерди карап чыктык, долбоордунчу. Могу жерде аяк баш аягы менен 21 ката. Стилистикалык, грамматикалык. Мына сиздер өзүңүздөр карап чыккансыздар. Андан кийин өкмөт да карап чыкты, Минюс да карап чыкты, биздин аппараттан, жогорку кеңештен карап чыкты. Баарынан өтүп кетти да. 20-дан ашык ката. Азыр окуп бер десеңиздер, окуп биле берем. Нерде сиздерден жана ушул мыйзамдын пайдалануу негизги түшүнүктөрдөн башталып эле катал башталып атат да. Мен муну өзү ким которгон? Муну эми биз орусча ошо жана расмий тилде жазылып тургандан кийин которулганына байланыштуу ушундай болуп калып атат. Бирок биз концепциясын колдоп берсеңиздер, анын ар жагын баарын оңдоп түзөгөнгө даярбыз. Эмне үчүн дегенде могу баягы эле кайдыгерликте эле баягы эле жабыркаган кыргыз тили да. Билбейбиз эми качан жазышты үйрөнөбүз. Могу же орус тилинен жазып келип турсуңар, орус тилине жазышы. Бирок могу жерден дагы бир суроо да Аманкан Батырбекович, аппаратка анан президенттин өкүлүнө сурайын дедим эле. Могу документ 29-июнда келип түшүп атат да. Азыр 4 ай өтүп болуп атат. Регламент боюнча биринчи окууга болсо 1 айдын ичинде кириш керек эле. Эмне үчүн мындай болуп калды? Ушуга эч бир түшүндүрмө жок экен, башка жок экен. Ошого айтып койсоңуздар, эмне үчүн 4 айдан кийин берип болуп атат? Эмне үчүн регламент бузулуп атат деген сөз да. Тираж. Бул сиздин сунушуңуз туура. Себеби биз регламентке ылайык укуктук экспертиза жана лингвистикалык экспертизалардын корутундусу болмоюнча күн тартибине киргизе албайбыз. Лингвистикалык бөлүмдүн корутундусу 13 октябрда келип түштү. Анан ошондон кийин аны бир сыйра карап анан киргизип атабыз. Рахмат. Көрдүңүздөр, мына лингвистикалык башка экспертизадан өтүп келди деп атат да. Биягында уже 27 катасы менен да. Анан буну да эске алсаңыздар. Анан бул жерден жакшы жазыпсыздар, бирок бул бир эле жеринде жанагы 12-чи беренесинде сиздер жазып атасыздар да, сертификация депчи. Бирок жазылбаптыр да, түшүнүксүз. Ким буну сертификация кылат биздин мамлекетте? Орган сертификация деп. Орган сертификация бул эмелер болот, независимый бул, например, государственный орган бербейт бул сертификаттарды. Өзүнчө юридикалык жактан жана международный немелерге стандарттарга жооп берген частный юрлицолор болот, ошолор стандарт. Кайсыл жоболордо жазылган, каерде бар ушул? Биздин мамлекет азыр сурайт да, бул эл сурайт, мыйзамыңар бар экен, жакшы мыйзам алып жазсыңар, кимге сертификат бересиңер? Сертификаты жок, бул иштебейт да. Ким берет ошону? Ошол өзүнчө порядок болот, ошол порядокто жазылат да, кандай кылып берет, кимдер берет дегенде. Себеби бул реестр болот, ошол реестрде кимдер ал реестрде ошол департамент түзөт, ошол департаментте реестрде именно списоктор болот да, кайсы органдар ошондой сертификаттарды берет. Анан кийин болуп калбайбы? Биз бияктан азыр мыйзамды кабыл алып берсек, кийин эртең силер анан кийин чыгарып алгандан кийин өзүңөргө караштуу же болбосо ошо атка минерлердин жанагы фирмаларын же башка жанагыларын киргизип алып, ошолорду орган сертификация деп, же алардын помещениясы жок, же жанагы жабдуулары жок, жанагы Бажы союзунун тех регламентине туура келбеген жанагыларда ачып алып турган ошолор сертификацияда эртең дагы бир коррупциялык элемент түзүлүп калбайбы?
Жок, биз аракет кылабыз. Толук кандуу жооп берип койсунчу неме департаменттин. Таныштырып кетиңиз өзүңүздү. Саламатсыздарбы, мен атым Арслан Кадыров, сизге жооп берип коет. Бул боюнча жана 2019-жылы кабыл алынган мыйзамда дагы нормалар жазылган, бирок ошо жана сертификациянын механизми кеңири жазылбагандыктан ушул күнгө чейин тилекке каршы иштебей келатат да. Анан бул сертификация дүйнөлүк практика, жанагы жеке компаниялар сертификациядан өткөрсүн дегенчи. Буга азыр Минэкономдун астында центр аккредитация бар. Ошондон аккредитациядан жеке компаниялар же эл аралык компаниялар аккредитациядан өтөт. Аккредитациядан өткөндөн кийин сертификация кылганга мүмкүнчүлүк алат да. Алар болсо ошонун астында жоодо иштелип атат. Ошо жоонун негизинде бүт механизмдин баары так көрсөтүлгөн. Кайсыл учурда кандай механизм менен сертификациядан өтөт, жоопкерчиликтер болсо жалпы жөнүнөн мыйзамга жазылды. Жанагы механизм реализациясы жоого кетет да. Эми ушуну могу жерге жазып койсо болбойт беле, 4-пункту менен кылып турупчу. 3 эле пункт менен бүтүп атат да. 12-берене. Хорошо, сиздердин сунушуңузду эске алып, оңдо түстө киргизип коелу. Ушуларга келсеңер, киргизиптирип эле бизде конкреттүү мыйзам конкреттүү түрдө иштеш керек да. Эмне үчүн дегенде биз бул жерден бир жанагы өзүнчө бир тешикче калтырып коюп атабыз. Бул дагы өзүнчө бир коррупционный зона болот, же болбосо коррупционный риск болот да эртеңчи. Анан кийин жанагы пачкалагандан кийин жүрөсүңөр да дагы берки кылмыш иштери козголуп, жана башка беркилер болуп. Так болжо мыйзам иштеш керек. Ушул андан кийин могу силерде азыр сертификация деп атпайсыңарбы, аккредитация кылган тигиндей мындай депчи. Бизде мамлекетте азыркы күндө канча аккредитациядан өткөн ушундай компаниялар бар, сертификат берген? Азыркы учурда механизм жок болуп келгендиктен тилекке каршы бир дагы орган жок. Азыр Турциядан бир жаңы ошо сертификация, эл аралык сертификация кылып жүргөн компания келип атат, бирок механизм жок үчүн алар да токтоп турат да ишмердүүлүк үчүн. Азыр ушул мыйзам кабыл алынып, анан кийин анын жобосу бекитилгенден кийин аккредитациядан өтүп, анан ишмердүүлүк баштайбыз деп сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат да. Анан Кыргызстандан деле чоң эмелерден федерация жана биокейжи бар, ошолор келечекте аракет кылышы мүмкүн. Ошондой көп деле орган болбойт сертификация кылганда делечи. Мындан күчтүү ушу талаптарга жооп берип аккредитациядан өтчү гана компаниялар өтөт да. Жана сиздин замечание боюнча могу 1-пунктта 12-беренеде да жазылган. Жанагы уполномоченный госорган в сфере органического производства осуществляет регистрацию органов по сертификации в порядке, определенном Кабинетом министров депчи. Бул жерде жанагы кандай катталат, реестрди жүргүзгөн, бул департамент органикиге жүктөлгөн да. Жок, бул жерде жөн эле жазылып турат, министрлик кабинетинен аныктаган тартипте жүргүзүп ашырат деп элечи, бүттү ушу менен элечи. Бу жерде конкреттүү түрдө жазышыбыз керек. Анан кийин сиздер мына айтып атасыздар да, эгемендик алганга 31 жыл болду. Бажы союзуна киргенге 7 жыл болду. 7 жылдан бери тех регламентти алар какшап келет да. Тех регламентке алып келгиле депчи. Эмне үчүн ушулнун негизинде жумуш жүргүзүлгөн эмес буга чейин? Сизге вот Нурия Рахманбердиевна, сиз эми айыл чарба министринин орун басарысыздар. Ошон үчүн сизге суроо берип атабыз. Биз болсо мисалы жылдын башында берколунда баш аягы менен 26 миллиард кетти айыл чарбасы өнүктүрүүсүнчү. Бизде өнүп чыгып атат продукция, башка жанагы айыл чарба өндүрүшү иштеп атат. Аларды сертификациядан өтө албай атат. Өтө албагандан кийин сыртка чыгара албай атат өзүнүн эле продукциясын. Ошонун бардыгын эле могу Казакстан менен Орусиянын границасында же болбосо сырт жактан токтоп калып атат чыгарбастан. Эмне үчүн дегенде силердики сертификациядан өтпөгөн, башкасын өтпөгөн депчи. От көйгөй. Биринчи акчаны таратардан мурун, өндүрүштү коерден мурун ушул жоболорду чыгарыш керек болчу. Ошо эске алабыз муну. Эске алабыз эмес, иштеш керек болчу бул боюнча. Себеби ушул жакты кармаган тармакты караган министрдин орун басары азыр ооруп жатат. Анан кийин да мейлиңиз эми ооруп жатканда эмес, бу жерде сиз зам министр болгондон кийин, жогорку кеңешке келгенден кийин даярданып келишиңиз керек. Сиз зам министр болгондон кийин бардыгы суроого жооп бергендей болуп келишиңиз керек, бергечи. Кийинкиси да могу азыр бизде канча компания бар ушул сертификаттарды алган? Жалпы саны.
бир да компания жок, уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Анткени 2019-жылы кабыл алынган жок, экспорттун импортун операция жасаган деп атат. Sağ Bey, жооп бересиңерби? Андай компаниялар бар, бирок алар деген частный компаниялар өздөрү барып биздин экспортко чыгарган организациялар чыгарып атат да, биз билгенден 4 эле бизден регистрацияга келип атат, бирок мыйзам жоктугуна байланыштуу биз аларды да регистрация кыла албай атабыз. Мисалы үчүн Арслан Баптан жаңгактуу майын чыгарган ошолор Японияга экспорттоп атат, кайналы алабукадан чыгарып атышат Европага, Ысык көлдөн болсо жанагы дары чөптөрдү Европага экспорттоп атат органика боюнча. Андан башка бизде мындай келип ошондой реестрден өткөндөрү азырынча жок. Биз өзүбүз эле мындай билип алар менен иштешкендиктен ошо 3-4 эле компанияны билебиз, ошолор сыртка экспортко чыгарып аткандар. Ушул жанагысы дагы мыйзамда жок да. Эмне үчүн дегендечи, сиздер учет статистиканы алып барышыңыздар керек да. Ушуга негизинде анализ болуш керек. Айыл чарба министрлигинде бизде кайсы өрөөндө, кайсы областта эмне продукциясы чыгат. Баткенде мисалы өрүгүн канча жанагы кечен чыгарат, башка жанагы могу Ысык көлдө бизде облепиха деп атабызбы, башка продукциялар мына кетип атат. Ошолордун эле өзүңөрдүн жанагы кластерлер боюнча, жана башкалар боюнча чоң жумуш болуп атат. Ушунун статистикасын алып барган, анан кийин учетун алып барган бир кичине бир жанагысы болуш керек да. А бул жок силерде. Анан кийин мониторингти жүргүзө албасаңар, статистикасын жүргүзө албасаңар, кантип анан кийин биздин жанагы өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын Кыргызстандан сыртка чыгара алат? Акшер Ташбаевич, бул сиздин айтканыңызга мен толук кошулам. Анткени ушул мыйзам жоктугуна байланыштуу буга чейин биздеги келген органикалык биопрепараттардын баары импорт болуп келген. Импорт болуп келген продукциянын баарын тең биздин департамент химизация регистрация кылчу экен. Ошолор кылат. Эми Кудай буйруп ушул законубуз өтсө, ошо регистрациянын баары, бүт баары, мониторинг, анализ баары биздин департаментке өтөт. Ошо биз мыйзам жок, баягы өзүбүз менен өзүбүз болуп атабыз. Ошо мыйзам киргенден баардыгын ошо укуктук талаага киргизип, сиздин айткан кошумчалардын баарын ошо эске алабыз. Андан кийин бизде могу өндүрүүчүлөрдүн бирден бир көйгөйү ушул эле сертификацияга келебиз да, аккредитацияга. Биздики мисалы азыр жанагы бажы биримдиги дейбизби, Евразес дейбизби, таможенный союз дейбизби, ал жерде бүт эле жанагы Россия мамлекетинин Орус Федерациясынын жанагы стандарттары да. Аны алышы аябай кыйын да. Андан кийинкиси жанагы международный берки сертификацияларды карап көрө турган болсок, бул ХАСП, анан ISO. Бул андан кыйын. Кээ бир эле бизде 3-4 эле компания бар, чын берде айттыңар. Ошолордун гана ушул жана же ХАСП же ISOсу бар да. Башка жанагысы жок. Анан кийин могу жерден сизге суроо да, зам министргечи. Эмне үчүн биз мисалы мына Global Gap деген сертификацияны киргизбей атабыз? Эң оңой, киргизгенге да, иштегенге да ыңгайлуу. Бул биринчиден бизде жана малый бизнес дейбизби, же малый производитель дейбизби, жанагы кичинекей жанагы жаңы өндүрүүчүлөрдү же болбосо жанагы фермерлерди өстүргөнгө аябай өзүнүн бул азыркы күндө дүйнө жүзү боюнча Global Gap сертификация боюнча биринчи орунга чыгып атат да. И сертификациясы дагы оңой. И продукциясы бүт любой Европада болобу, таможенный союз болобу, дүйнө жүзү боюнча кабыл алынат да продукциясы. Ошол эле биздин чоң супермаркеттер албай атпайбы? Биздикилердин чыгарган продукциясы сертификациялар жок деп. Мисалы ошол эле Глобус албайт, ошол эле Фрунзе өзүбүздүн ичибиз албайт. Эмне үчүн дегенде продукциялар сертификациядан өтпөгөн депчи. А могу если Global Gap'ты киргизген болсоңор оңой эле болчу. Мына Өзбек мамлекетин карайлы, коңшу мамлекеттичи. Ушул Global Gap менен 80ден ашык сертификация жасаган жанагысы бар, специалисттер. Бүт продукциясы не только Өзбекстанның ичинде, и сырт жакка бүт баары кетип атат. Ошол эле силер айткан кайналы жана башка продукциялардын баардыгы ошол жакка кирип туруп, бизден болгону бир 60 сом, 30 сом менен кирет, ал тигил жактан 250 сом, 300 сомдон кетип атат кичинекей упаковкада. Ошол эле Баткендин жанагы өрүгү Тажикстанга кирип атат, Global Gap'тын беркисине. А бизде ушул жок сертификация. Бул эмне үчүн дегенде сиздердин жанагы жумушту так чала алып барганыңыздардан, өндүрүүчүлөргө шарт түзүп бербегениңиздердин кесепетинен болуп атат. Ошон үчүн бизде өнүгүү болбой атат айыл чарбасында. Рахмат, бул адистер менен чогуу сүйлөшүп муну эме кылалы, эске алалы.
Сизде карайбыз түшүнүк барбы? мен түшүндүм. Мына Нурия Рахманбердиевна глобал гап дегенди билесизби? Global Gap'ta азыр сизден угуп атам. Мен бул областта иштебеген үчүн мен ошол эметип атпайм. Айыл чарба министринин биринчи орун басарынын кейпи ушул. Аманкан Батырбекович. Сертификация ISO'ну түшүнбөйт, ХАСП'ты түшүнбөйт, глобал гапты түшүнбөйт. Анан кийин бизге моунтуп туруп мыйзамдын долбоорун алып келип отурат. Менде суроо жок, сөзүм да жок. Булардан түшүнбөгөндөн кантип сурооду беребиз? Кайсы сурооду беребиз? Рахмат.